баланы сага кызыкпай баштаса, ар түрдүү баланын дүйнөнү таануусунун плюс минус жактары бар дейт. Жок, мындай вертикал, горизонтал жактары, тик жана жанагындай деп айтышат. Эгерде баланын тик өнүгүүсү бул мектептердеги билимдер аркылуу бала дүйнөнү тааныйт. Ар бир предмет аркылуу дүйнөнү таанып баштайт. Ал эми горизонталдык өзүн таануусу кружоктор. Биз футболго беребиз, тыштап салат, бокска беребиз, тыштап салат, кайсы бир комузга беребиз, тыштап салат. Анан сен дайыма курска бара бересиң, тыштап саласың, эч нерсе айынан чыкпайсың деп урушканыбыз туура эмес. Бала чоң киши өзүн табуубуз канча кыйын, бала ар кандай кружокторго барып өзүн таап. Демек, баланы ата эне катары милдетибиз чектебей ар кандай кружокторго берүүбүз зарыл. Ошол кружоктор аркылуу бала өзүнүн күчтүү жагын аныктайт, кружоктор аркылуу өзүнүн кызыкчылыгын аныктайт, хоббисин аныктайт, эмне ырахат берерин табат. Бала мен футболго кызыгам деп башында барып алат. А чындыгында ошол кружокко барып көргөндөн кийин, 2 айдан кийин, 3 айдан кийин, балким 1 айдан кийин ал футбол аныкы эмес экендигин билет, практика жүзүндө көрөт. Чоң киши болуп, ар жумушка ал иштин башын жасап, бул ишти жасап, меники эмес экен деп чоң жашоодо ката кетиргенден көрө, бала кезде кружоктор аркылуу өзүн таап алгандыгы, бала кезде өзүнүкү эмес экендигин билип алгандыгы бул маанилүү деп айтылат да. Дагы бир нерсени айтып кетелик, айтып койгум келип атат. Жашоодо билим маанилүү эмес. Дипломду алды, кучактады, баарын бешик окуду. Бирок ал бактылуу болот деген гарантия жок. Диплом бактылуулукту бербейт, жакшы окуган бактылуулукту бербейт. Булардын баарын аны түшүнүшүбүз керек. Баланын күчтүү жактарын гана өнүктүрүү менен эле ошол жакка эле жардам берсек, ошол жагын өнүктүрсөк, баланы мындай жашоодон рахат алып, бактылуу болуп жашаганга, эс алганга, достору менен да сүйлөшкөнгө, ошол учурда сабакты окуганга дагы мүмкүнчүлүк берип, эркиндигин чектебей, мындай баланста кармаганга аракет кылышыбыз керек. Мындай көзөмөлдү билимсиз көзөмөлгө алмаштырсак деп айтышат да. Балабыз мектепке барып келип атса, балабыз ичпесе, балабыз чекпесе, анда сонун балабыз бар. Анда сонун балабыз бар. Баланын келечегинен корко берүү, кантип жашайт, диплом алыш керек, мындай болуш керек деп, бул жакшы жашасын мындай деп корко берүүбүз бул биздин көйгөй, бул биздин проблема. Кудайга ишенели да, рызкын берүүчү Кудай. Келечекти ким билет? Болгону биз аракетибизди кыла беребиз, жакшы иштерди түшүндүрө беребиз, кружокторго бере беребиз, мындай күчтүү жактарын аныктаганга, ошол жакта мотивация бергенге аракет кыла беребиз, а келечегин Кудайга тапшырабыз. Кудайга ишенебиз, ошондой. Анда да болбосо окубай кетип, мынтип атат десек, коркууларыбызды психологиянын техникасы боюнча жазып алып, анан бул проблема эмес, бул менин гана оюм, бул Кудайдын иши. Мен коркуп атканым бул кудайсыздык же Кудайга ишенбестик деп эле жазып алып туруп жетип койсок, мээбизден кичине мындай ойлорубуз, тынчсызданууларыбыздан арылабыз. Бала тарбиясы бул эң оор кесиптерден жана сыймыктуу кесиптерден деп айтат. Бул кесиптен биз сыйлыкты алат экенбиз, бул кесиптен биз жаза да алат экенбиз. Эгер туура эмес тарбия кетсе, анда сөзсүз жазасын алабыз. Бирок результаты кеч болот. Жакшы тарбияласак результаты кеч болот, жакшы тарбияласак дагы, жакшы эмес тарбияласак дагы кеч болот. Балага кайдыгер болсок дагы, же болбосо аракеттерин кылып, себептерин кылсак дагы анын өзүрүн көрөбүз. Биз баягы советтик системага ишенип калгандай, баягы сабак деген нерсени уже арылабыз. Диплом алган менен, мисалы, мен дипломду, кызыл дипломдорду алдым. Бактылуулук бул дипломдо эмес экен. Бактылуулук бул баары сабакты бешик окугандан эмес экен. Бактылуу бул руханий, жан дүйнөбүздү тааныгандан, өзүбүздү эмне үчүн дүйнөгө жаралганыбызды тааныгандан, Кудайды тааныгандан экен. Ошондуктан балага эң биринчи кезекте диний тарбияларды, духовный тарбияларды берүүгө басым жасасак, духовный тарбияларга дин жана психологиялык сабактар, өзүнүн кемчиликтерин кабыл алууга, өзүн сүйүүгө, өзүн таанууга жасалган билимдер. Мен да жакында даярдаган курсум жөнүндө, балыктар жөнүндө айта албай калганга убакыт жетишпей калды. Иш кылсам мен бул курсту жөндөн даярдаган жокмун, көптөгөн билимдерди алдым, көптөгөн курстардан окудум, өзүмдүн өткөн курагым оор өттү, өткөн курактагы балдар менен иштедим. Ушулардын негизинде балдарды өнүгүүсүн 3 этапка бөлгөн курс негиздеп чыктым. Биринчи этабында бала комфорт зонадан чыгат, өспүрүм курак өзүнүн абалы жөнүндө таанышат, телефонду пайдалуу колдонууга, медиа сабаттуулукка үйрөнөт. Андан кийин күчтүү жактарын аныктап, смарт коет. Аныктап, максат коюп, максатын смарттын негизинде ишке ашырууга аракеттене баштайт. Смарттын негизинде максаттарын пландай баштайт. Жөн эле кыял болсо ал кыял, качан гана максатты смарттын негизинде план менен аткарганда ал максат жыйынтыгын берет.
Өнүгүүнүн экинчи, мен өтө тез бат сүйлөп жатам. Өнүгүүнүн экинчи этабы, бала эгер эмоциясын колго ала албай, балдар менен мамиле кыла албай атса, стресске бат бат калып атса, анда эмоционалдык интеллект, анын коркуулары боюнча, конфликттерден арылуу боюнча, стресстен чыгуу, стрессти туура колдонуу, конфликттен чыгуу боюнча, коммуникация, туура мамиле жасоо боюнча, адаптациялануу, бир жаңы чөйрөгө, жаңы ишке барууга адаптацияланууга багытталган сабактар берилет экинчи этапта. Анан өзүңүздөр билгендей Панданы укмуш, баягы чечмеленген 2 сааттык сабак болот Панда мультфильминин негизинде. Анан өнүгүүнүн 3-чү этабында балаңыздын ою жүгүртүүсү бир топ жогорулайт. Балага креативдүүлүк ой жүгүртүүгө келечекке керек болуучу, өзгөчө мына креативдүүлүк жөнүндө сүйлөсөм, анан 1 саат сабак болуп кетет. Финанс сабаттуулук жөнүндө, анткени биз акча жөнүндө толук терс ишенимдерибиз болуп келген. Команда менен иштөө боюнча, топ менен иштөө боюнча, келечекте кандай кесиптер актуалдуу, келечекте кандай кесиптер маанилүү, кайсы кесиптер өлүп баратат, жок болуп баратат, мындай эл астына чыгып сүйлөө, долбоордук иштерди жактоо, питчинг деген эмне, баланын жөндөмдүүлүгүн, талантын, ички баягы табияттан берилген потенциалына жараша туура кесипти тандаган атайын тест сабактар бар. Андан кийин билимди баланын кайсыл жактардан билим алуубузга жөндөмдүү, интеллекттин түрлөрү, бала балким сабактан жөндөмдүү эмес болсо да, балким башка жактан күчтүү жагы бардыр. Башка жактан интеллектусу күчтүүдүр. Ушу интеллекттин түрлөрү боюнча, эс тутумун жакшыртуу боюнча жана мотивациялык сабактар бар. Ар бир сабактарды балдарга куруп эле лекция кылдыруу кылып, мындай тажатпастан мультиктердин мисалдарында, персонаждардын мисалдарында балдарды талкуулаттырып, сүйлөттүрүп, жаандуу сабактар болот. Ошол мен өзүмдүн практикамдан билем, балдарга мультиктин негизинде теманы түшүндүргөндө, мультиктин негизинде көнүгүүлөрдү аткардырганымда, сонун мындай балдарда кызыгуу, жандануу пайда болгондо, жөн эле эски китептеги даяр көнүгүүлөргө караганда, вот ошол ар бир теманы мультиктин негизинде, вот бала эмне кылды, демек акча жөнүндө туура эмес, ойла да, вот ушундай. Мисалы үчүн өзүн кабыл албай атса, баягы слабый точкасы дегенде болуп атса, вот мына сары чачтуу бала, сары чачтуу болгону үчүн күнөөлүү жок деген сыяктуу мультиктердин образында балдарга кызыктуу кылып бергенге аракет жасайм. Сабактар жандуу болот, зумда өтүлөт. Ар бир балдар менен кайтарым байланыш болот. Мен негизи өзүмдүн өнүктүрүү тренингтерден кээ бир маалыматтарды алгам, аны өзүмдүн окуучуларыма айрымдарын эксперимент катары жасап көргөм, балдарга аябай жаккан. Бирок бул курс толтура моундай балдар үчүн арналган россиялык китеп немелердин негизинде окуп чыктым. Атайын ошо Честнованын немелеринде балдарга арналган китептердин негизинде курстарды даярдадым, толтура маалыматтарды алдым. Вот ошондой. Эгерде балабызды туура 15 жашка чейин максат кое албаса, өзүнүн ордун таба албаса, өзүн кабыл албай атса, анда сиз буга чейин туура эмес терс ишенимдерди киргизип алган болсоңуз, тарбияңыздан кандайдыр бир кемчиликтер кеткен болсо, демек психологиялык жактан ушундай өнүгүүсүн кааласаңыз, курска катталыңыз, билим алууга аракет жасаңыз. Не деп койсом, демек балабыздын күчтүү жактарын аныктай албасак, максат коюубузга жетиштире албасак, анда билбегениңди билгендериңден сура деген хадис бар беле. Демек билгендерден сурашыбыз керек. Ошол мен өзүмдүн мугалимдик кесибимден алган билимдеримдин негизинде этаптуу өнүгүүгө алып барган курс даярдадым. Курс аягында балдарыбыз өзүнүн абалын билет, кемчиликтерин кабыл алат, өзүн сүйүп баштайт, өзүнүн ишенимин жаралат. Мурда телефон менен убактысын кетирсе, эми баланын өзүнчө көз карашы пайда болот, ой жүгүртүүлөрү өзгөрөт, терс ишенимдеринен арылат, келечегине пландуу, максаттуу коюп, дүйнөнү мындай ааламдашуу, мындай эмне деп коет, азыр улам аалам тездик менен өнүгүп атканын билип турабыз. Ошол ааламдын өнүгүүсүнөн артта калбай, балабызды ошол заман талабында билимдерге берүүгө аракеттенсек. Кыргызстандын баягы билим деңгээлин билесиздер, өлкөлөрдөн караганда бир топ артабыз. Ошол заман талабында шакириш келген эмоционалдык интеллект сабактарын, интеллекттин түрлөрү сабактарын, психологиялык сабактарды, тарбиялык сабактар бар анын ичинде курсумда притчалар аркылуу. Вот ошоларды берелик. Мен бул курсту аябай сүйүү менен даярдадым, рахат менен даярдадым. Ошол көңүл бурууңуздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө, сурооңуздар болсо личкама кайрылсаңыздар болот.